жана пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн силер коркпогон жүрөктөн пана тилегиле депчи. Коркпогон жүрөктөн, Алла Тааладан, Алланын азабынан коркпой турган жүрөк, бул өтө жаман жүрөк, бактысыз жүрөк, андан биз пана тилейбиз. Ошондой эле тойбогон напсиден, кээ бир адамдын напси эч качан тойбойт экен туугандар. Кээ бир адам эмес, өзү негизи эле адам баласынын напсиси бул дүйнөдө тойбойт. Алла Таалам бул дүйнөнү напсти жыргай турган, тойгозо турган жай кылып жараткан эмес. Напсти тойгозо турган жай ал бейиште. Бейиште напсини эң жогорку деңгээлде тойгоздурат Алла Таала. Эң жогорку деңгээлде рахаттандыртат Алла Таала. Ал эми бул дүйнөдө напс тойбойт эч качан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир хадисте, адам баласына бир кокту толтура алтын берилсе, экинчи коктуну алтынды эңсейт экен да. Дагы болсо экен дейт экен да. Экинчисин берсе, дагы болсо үчүнчүсү. Ушинтип анын көзү бир уч топуракка тоет деген. Бир уч топуракка тоет деген, өлгөндө анын топурагы ошого тоет экен да. А калган адам баласы тойбойт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген, тойбогон напсиден пана тилеген. Бүгүн мисалы азыр мисалы канча 1 миллион сому бар, жетишсиз да. Дагы 1 миллион дейт. Мейли. Алла 10 миллион берсе, дагы жетпейт. 100 миллион берсе, дагы эле жетпейт. Туугандар, каниет кыла турган бизге Алла субханаху ва таала ушундай бир нафс берсин, пакиза нафс берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай дуа кылган: "Я Алла, бизге таза нафс бер, сага өзүңө баш ие турган" деп шүгүр кыла турган дегендей.